Орусиянын президенти Владимир Путин Астанадагы саммитте Садыр Жапаров жана Эмомали Рахмон менен болгон 3 тараптуу жолугушуу кандай өткөнүн айтып, сүйлөшүү абдан пайдалуу болгонун билдирди. Жолугушуу конструктивдүү маанайда өттү. Албетте, кырдаал чаңалып турган учурда бир пикирге келүү оңой эмес. Бирок биз биринчиден кандай болгон күндө да чыр-чатакты кайра жандантууга жол бербөө тууралуу, экинчи абдан маанилүү нерсе качкындардын кайтып барышы тууралуу тараптардын тиешелүү кадамдарды жасашы сүйлөшүлдү. Ошондой эле эки тарап бизге документтерди жана маселени чечүү боюнча пикирлерин жөнөтүшөт. Биз тараптардын сунушун баалоо менен гана чектелбей, колубузда болгон документтерди маселени чечүү жолдорун издеп колдонууга аракет кылабыз, деди Путин. Ошондой эле ал чек аралар боюнча маалыматтар мурдагы союздук республикаларга караганда Москвада көбүрөөк экенин айтып, документтерди, карталарды бирге карап, чечүү жолдорун издей турганын белгиледи. Эске салсак, бул жолугушуу 13 октябрда Астанада Азия өлкөлөрүнүн саммитинин алкагында өткөн. Аны Орусиянын лидери демилгелегени маалым болгон.